кулаалы таптап куш кылган, курама жыйнап журт кылган. Ами көп манас айтып калганбы деп сразу аргандай ойлор кетти. Андай эмес, андай эмес. Муну айтып аткандын да себеби бар. Ё-моё, акыркы убактарда байкасам эле, соцсеттерден болобу, тияктан болобу, бияктан болобу ишигип эле бөлүнүп жарынмайлар көбөйүп бараткандай сезилет да, же мен ошибочно ойлонуп атамбы. Мындай урууларга өзүнчө эле район анан тигин жактансың, бул жактансың, тигил уруудансың, бул уруудансың деп эле уруулар өзүнүн эле желектерин иштеп чыгып эле, кийимдерин заказ берип эле, мунун баары менин оюмча мындай жакшы эмес го дейм да. Өзүбүз болгону кенедей кыргыз эли болсок, анан давайте бир желектин алдында, бир эле кимдин алдында турбайлыбы? Биз силер менен чогуу болгонго баш байлап келдик. Силер найза урсаңар биз таш кулаталы, жаа тартсаңар жебе сунуп жаныңарда туралы. Өлсөк чогуу бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө силерди сүйөп туралы. Кандай дейсиңер? Деп эле бул жагы Курманжандын монологу болчу, жөн эле кошуп койдум да. Жанакы маселе боюнча кандай дейсиңер? Башында айткан. Оюңар кандай? Мындай бөлүшпөйсүңөрбү? Общениядан бир чоюшуп, кептен салышып дегендей. Ушул нерсе туурабы?